Саламатсыңарбы балдар. Кайрадан эле мен Нуркызы Эжекеңер. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары деген теманы өтөбүз. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттардын аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Мисалы, бул эмне? Бул күчүк. Бул эмне? Бул мышык. Бул эмне? Бул тоту куш. Ал эми булар эмнелер? Күчүктөр. Булар эмнелер? Мышыктар. Булар эмнелер? Тоту куштар. Балдар, сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттарга кайсы суроо берилет экен? Туура айтасыңар, эмне жана эмнелер деген суроо берилет экен. Ушул эле темага улай биз өткөн сабакта окуган кагаздан жасалган Миң турна деген тексттин уландысын окуп чыгабыз. Жана ушул текстте дагы эмне жана эмнелер деген суроого жооп берген сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз. Астын сызып коебуз. Жана дагы 95-бетте биринчи тапшырмага суроолорго жооп жазгыла. Андан кийин үйгө тапшырмабыз 5-чи тапшырма болот. Эс алуу угуу тексти боюнча баяндама жазабыз. Балдар, силер менин өнөктөштөрүмсүңөр, балдар? Өнөктөштөр дайымдашыш керек. Андыктан силер тапшырмаңарды убагында аткарып, мага жоопторун жөнөтсөңөр, демек биз туура багытта бараткан болобуз. Өнөктөштөр бири-бирибизге жардам берип жаткан болобуз. Андыктан бири-бирибизди дайым ушундай колдоп, алга карай кадам таштай берелик. Ийгилик, тапшырмаларыбызды жакшы аткарып, жакшы билимге ээ боло бергиле.